Assalamu alaikum достор, сіздер менен кайрадан жашоо керемет рубрикасы. Ал эми азыр болсо бизди жөн гана талаада сейилдеп жүрөт деп ойлобоңуздар. Кызыктын бардыгы алдыда. Биз менен бирге болуңуздар. Аэростат грек тилинен которгондо абада туруу дегенди билдирет. Алгач адамдар жөн гана абага көтөрүлүшсө, кийин абанын стратосфера катмарына чейин жетишкен. Албетте, мындай бийиктикке учуу тажрыйбалуу учкучтар үчүн гана. Ал эми 1931-жылы Огюст Пикар жана Паул Кипфер стратосферага чейин учуп, алгачкы рекордду жаратышкан. Абада учуп жүргөндө бардык коопсуздукту инструктор сактайт. Ал убак-убагы менен от чыгарып турат. Шар канчалык чоң жана от күчтүү болсо, аэростат да ошончолук бийиктикке көтөрүлөт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына азыр өзүңүздөр байкап тургандай биз 75-80 метр бийиктикте жүргөн чагыбыз. Ал эми бийиктиктен корккондор бул аэростат менен бийиктикке көтөрүлүп, өзүнүн фобиясын жеңсе болчу да экен деп айта алам. Келиңиздер, түшүңүздөр сиздер дагы. Шаардын кооздугу мага өзгөчө сезим калтырды. Улам алыстаган сайын жердеги адамдар да кичинекей көрүнүп жатты. Бул убакытка чейин бийиктиктен коркчумун. Бирок мында корккон жокмун. Анткени жаратылыштын кооздугуна суктанып жатып, коркуу сезимдери да унутулуп калды окшойт. Шар абага көтөрүлгөнгө чейин дагы бир нече этаптардан өтөт. Аны менен Айбек Султаналиев тааныштырды. Даярдалышы негизи бул жактан жерди тандай алабыз биринчи. Жанында деген электроэнергия алыс болуш керек. Анан узундугу болсо бир 50 метр, турасы да 50 метрдей жер керек. Андан негизи чоң болсо деле жакшы, минимальный эмеси да бул. Анан ушинтип биринчи деген корзинаны алып келип, корзинаны чогултуп, андан кийин шар болсо купол ичинде болот, эменин өзүнүн капчасы болот, чоң. Ошонун ичиндегин жайып алып, анан тигил жака тросторун эме туташтырып, горелка деп коет, эти күйө турганы. Ошо баллондорго туташтырабыз. Анан баардыгын туташтыргандан кийин бунун ичине азыр вентилятор турат. Вентилятор иштетип, ичине муздак аба менен толтуруп алабыз. Муздак аба менен толтуруп, ичи көтөрүлүп калгандан кийин кичине ысык аба менен берип, аны ысык аба толтуруп, анан үйдө көтөрүлө баштайт. Анан ошондо өзү эле туруп калат, көбүрөөк бергенден кийин. Эс алып кетүү үчүн келген шаар тургундарынын да эмоцияларын байкап көрөлү дедик. Всплеск адреналина, очень ощущения такие неописуемые, восхищение. Болуп көрбөгөндөй адреналин сөз менен айтып бере албайсың. Бийиктиктен бир аз коркуу сезимдери болот экен. Мен бул жака кыздарым менен келген болчумун. Баары биз ойлогондой эң сонун болду. И правда страшновато, конечно. Достор, мынакей биз азыр эле 80 метр бийиктикке учуп келдик. Абдан жакшы сезимдер болот экен. Бийиктикте учуп жүргөндө албетте жерди карасаң, шаардын үстүнүн бардыгы көрүнөт. Бир керемет Кыргызстандын, Бишкегибиздин коосуна бир жолу суктанып алдык десек болот. Баарыңыздарды ушул жака чакырып кетмекчибиз. Жашоо керемет рубрикабыздын кийинки чыгарылышында дагы ушундай эс алуучу жерлердин бир нече түрлөрүн сунуштайбыз. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Жашоо керемет.